таралып бүткөн соң жыныстык мүчөсүн караса дара сынбайбы? Кээде күмөн санап карап коем дейт, карап калсаң дейт. Жок, карагандан дара сынбайт. Жыныстык мүчөнү карагандан эгерде өзүнүкү менен аялдыкын караса, андан өзүнүкүн караш керек болбойт. Аялдыкын караса адепсиздик болот, арам эмес, адепсиздик болот. Ал эми башкалардын караган күнөө болот. Эгерде ошол мисалы үчүн аялынын бир тууган апасыныкын, кайненесиникин эгерде мындай бир шахват менен караган болсо, ортодо нике бузулат. Ушундай бар. Ошон үчүн кайнелер өбүшө бербеш керек да, өбүшө кылдыралар барган чокташып сурашып ушинтип бир жолу эле подружка болуп алгандар бар, этият болуш керек. Адеп менен болуш керек да. Эртугрул деген сериалды көрсө болот, бирок сериал жашоонун маңызы болуп калбаш керек да. Жашоонун маңызы болуп, ошо менен жашап, ошо менен туруп калбаш керек, бирок көрүп пайдаланса болот. Тата уландырда гана көз карашыңыз же ой пикириңиз. Тата улан аны менен кызык окуя болгон. Айрып Москвага чогуу учуп калыппыз да. Анан сүйлөшүп атып, үйүнү тааныш бир өзүм тааныбайм да. Сен ким элең десем күлөтчү. Тата уланмын дейт. Ал бетин тосуп урдайт да. Аэропортто Москва чогуу жүрөт экен. Ырдаганда Москва ырдайт экен да. Ал жакшы ырдайт. Жакшы, мындай бир маанилүү, беймаани эмес. Анан бир жолу жана тирдин мынтыгын огун алайын деп барсак, ошол жерде дагы октондоп атты. Алда тир таба билбейм айтор. Азыр магазиндерде арак сатылып, ошол магазиндерден продукт алса болобу? Арак турган жерлер кандай болот? Дейт, эми эмне кылабыз? Народныйга барсаң деле, наркономия жашыл бар жанагы. Глобуска барсаң деле, Фрунзеге барсаң деле арак бардыгында. Бирок бир магазин бар экен, арагы жок. Кайсы Фрунзеге айтты мага? Глобуста арак жокпу? Каеринде? Мурунку бета стористе ошол Глобус Береке деген арак жок. Бирок ошолордун бардыгынын арак кассасы бөлөк-бөлөк экен, нарагы сандыгы бир бекен. Эми сандыгы бир болсо да айырмасы деле жок болот да, мында жөн эле реклама болуп калган болот да. Эгерде ошол жана Глобус менен бияктагы глобустардын нарагындагы сандыгы бөлөк-бөлөк болсо, анда вообще халал деп түшүнсөк болот. Анан наракка киргенде вообще кассага кирип кетип. Анан биягы бөлөк болгон болсо, анда бул глобустун тиги болсо айырмасы деле жок болуп калган болот. Эми ошолордон алып жүрөбүз, эмне кылабыз? Эми Кудайым өзү кечирсин. Акчабызды алып атат деп үмөт кылабыз да. Анан эгерде колдон келишинче ана Бейшенбек Бекешевдин магазин ачылды, билдиңерби? Бейшенбек Бекешевдин журналисттер кабатын магазин ачылды, кайсы Фрунзе көчө менен Молодая гвардия кесилишинде точно халал бар. Дал эмес, нандары да ачыскага жасалган. Ошого бир зиратка барып кеткиле, урматтуу бир туугандар. Биринчиден бул маселе эмне бир тууганга жардам, адал дүкөнгө. Экинчиден Бейшенбек ачынын кылган кызматы ат көтөрүбүз. Ушо отургандардын мен ойлойм 90% намаз окуй элек үчүн ал киши адамды динге күттөп, өзбек ажакөт маселе айтып турган телевизордон. Ошон үчүн ошол кишиге барып, жок дегенде бир жолу барып, ошол жерде соода кылып кеткиле. Бул биринчи маселе. Аны экинчи маселе, урматтуу бир тууганым, ошол мусулманча мындай бир арам жок, адал кылып атабыз деген бир туугандардын ашканаларына башкасына барыш керек. Көп жерге тамак жеп атабыз, башка кабинага кирсең арак ичип отурган болот да. Анан бир жолу бир мусулман бир туугандардын ашканасына барып калдым, жаңы ачылган халал. Немеде? Каяка бардык биз өткөндө эме, доктуме? Аты эмне? Ырыскы деген экрасы бар да. Барсак айтты, өзүбүз көтөрүп келип ичебиз десе дагы, арак уруксат бербейбиз деп атат да. Некрасыга көчөсү Ырыскы деген жаңы кафе ачылып атат. Анткени көп кафелерге барсаң, адалбек окаттары, бирок аракты бербейт, анан көтөрүп келип иче берет кабиналарында. Демек сен отурган жерде мында бир арак ичип кеткен деген сөз болот экен. Жана пиялларды катыран кылбасаң, аяка бирөө жанагыдай ора берсең арак ичкен болот экен, мисалы үчүн. Чай ичип аткан чай ичесиң го. Ошон үчүн этият болуш. Ошон үчүн урматтуу бир туугандарым, колдон келишинче аракет кылыш керек. Эми биротоло бардыгын 100% кылышыбыз кыйын. Ошон үчүн мен ошол Ырыскыга барып окуп ичкенди каалайт элем. Мисалы үчүн. Мен апам процентке акча алган экен дейт. Айылдан окууга келиш үчүн апамдан ошол акчадан алдым айластан дейт. Ошон апаман карыз алдым деп ниет кылып туруп, анан кийин төлөп койсом мага арам болбой калабы дейт. Эми эң эле арзан жол ошол да. Же сен келип туруп акчаны мисалы үчүн бу жерден карыздап албасаң дагы бирөөдөн карыз ал мисалы үчүн канча акчаң болсо. Анан ошол акчаңа кайтарып бер. 2 сааттан кайра беремди алып туруп лагайда мисалы үчүн. Адал иштеген бирөөдөн, Анан кийин ошо кайра ошо акчаңы берип, апаңдын акчаңы берсең куба болосуң. Майла жок иши кантип кутулуш керек башка. Бирөөдөн карыз ал, ордуна 2 акчаны бересиң. Ошондо акчалар мындай алмашкан болот да. Эми бул эле кеткен иши.
Green Card yıl sayın oynatılат, kattalı üçün 500 so'm alışat. Utup kalsan akışının vizasını verir, uşul kanday olup kalat deyip. Bu mamleketlik proyekte oylayayım ben. Anan kançalık aramadalı eken aytışım kıyınırak bana kıyınırak. Bırak oşondan utup al, uşaklar yaşap жүргөндөрдү bilem. Uşaklar biznesini açıp ulanıp ketkenlerdi bilem, davat niyetinde bargandardı bilem. Men bu atakta beri albayım. 5-6 ay olup kaldı ajırашканы kızga ortobuzda 5 yaş bagып algan balabız var. Al balаны ögöy enesi sabın basın dep jolukturбай koysa bolобу дейт. Баланын куса болгону жаман урматтуу bir тууганым. Al ögöy болсо дагы бакма ипаккан энеси да. Энеси сагынгысы келет, ошон үчүн балдарды кыйнабаш керек. Мен таң кала берем да 4 баласы ажырашып кетишет. Анан ошол өздөрүн ойлой берет да мен бактылуу болушум керек. Балдардын бактысы эмне болот? Балдар ата-эне менен чогуу болгондо бактылуу болот да. Кээ бир аялдарга мен өз бактымды көрүшүм керек дейт. Сен жалгыз бактың жакшыбы, беш адамдын бактысы жакшы урматтуу bir тууганым. Bir жолу бирөө келип мага айтып, ушундай 7 баласы бар, 5 баласы бар экен, мен ажырашам дейт. Бүйөөсү жалынат, мен ажырашам, мен бактымды курушум керек. А 5 баланын бактысы эмне болот? Балдар да көрөт дейт. Мен айттым, сен акылың жок катын экенсиң деп. Таразага 1 сасан 5 адам, биякта 1 адам. Сен отурга чыккан катынсың. Бул деген 5 бала асты 12-ге чыга дейт. Кичинекей балдар, сен балдарың 18-ге чыккандан кийин бактын көрө берсең болбойбу деди. Карап калды. Карап, шундай эле карап айтты, бала кичинекей деди, 12-ге чыгар экен, 12-ге чыгар экен. Булар кандай бактылуу болот деп. Сен келесиң экенсиң деди. Карап, таң калат, мени карапчы. Ошо оюна келбептир да, оюна келбептир. Анткени сен бактылуу болушуң керек, бактын көрүшүң керек дейт. Сен bir адамсың деди. А бул бешөө кантип бактысын көрөт булар? Анан караган бойдон кетти ошентип. Erkek kişinin kalındı köp bergeni jakşı. Ayal kişi kalındı az okuganı, az alganı jakşı deşet. Akça tappaganга mümkünçülüğü joktor kantet deyt. Ben şunu bilbeyt ekem. Biroq ben bir nerseni bilem, nikede kalın kançalık az bolsa şunçalık nikede bereke bolat. Kalının göğünün çeki jok. Azı 10 dirham, 10 dirham bir $100 tegereginde. Ha biroq kalın kançalık az bolsa şunçalık oşo nikede bereke bolat. Болгон кээ бир региондордо эркектер акмак болот дагы, азыраак калың төлөсө ушунча калыңга сатып алгам сен деп ажырашып жарашып болгон үчүн ошо маселе көп болгон жерде калыңды кымбатыраак коет, адамдар анткени ошолор ушинтип коруп жашап калат да. Болбосо сен $100 алгам сен 4 теңге деп башка деп ушинтип алдап неме кылып анан катын ажырашып кеткендер көп. Ошол убакытта калыңды көбөйткөн бул хикматтан деп эсептейм. Анткени адам мындан коркса мындан коркот деген сөз. Үйдөгү мышыкты биттетип койсо болобу дейт, болот. Анткени кечкеле туй берсе балдар көбөйүп кетип мышыкканы болуп кетиши мүмкүн. Бирок массоо биттеткенге бул массоо. Эдин бардык мышыктардын багы болбойт. Өзү үйүндө багып аткан мышыгын биттетсең болот. Second hand'ten алган кийимдер өлгөн кишилердики дейт, ошолорду алып кийсе болобу. Боло берет. Жытап көрөсүң, кир болсо жууп аласың, болбосо боло берет. Өлгөндөрдүкү болсо эмне болупту? Бизде өлгөндөрдүкү деп тарадык, элдин баары кийиптеп кийип алат. Жакшы нерсе. An ölgöndük olsa giyinde oluş gerekli çok. 2-3 ayga bölüp төлөгөнгө telefon alsan bolobу. Bölüp төлөгөндө özünün basının üstüne 1000 so'm koşulup kalat eken. Bирок geç kalıp kalsan штраф kılat da senden ha. Demek bu riba degen var. Oşun üçün mындай arzan telefon, içinde öte hem telefon çok ölböysün degen söz da bu zarılçılık da. Oşun üçün uşuğa mындай bir şek şupka aralashkany gereği yok deydiler. Nan alıp atsan, bir jön açık olup atsan, telefon mende. Men ekeceke menen kvartiyada turam, bir ele bölme болгондуктан namaz okup jatkanda janında oturup turuşat uşul tuurabı deyt. Жок, кыбылаңды эле баспаса болду, биякта иш кылып жүрө берсин. Сен кыбылаңды таап бурчук катырып намазын окуй бер, жастыңа bir стөл коюп ал, мындай кылып, алар тиричилик кылып жүрө берсин. Аны отургузуп койгон, иш токтотуп алардын баардыгы, сен намаз окуйсуң, сүкүт чыгарып отургудай эмне? Байке мечитке барбай эле үйдөн эле намаз окуу деп айтат. Өзү намаз окубайт. Кеңешиңизди айтып коюңузчу, кантип байке намаз окутуу керек. Анын өзүндө аткан чыгышың керек, анан сен жетелеп калат намазга иншалла. Жүр депчи. Шо. Тартип ошондой. Мастурбациядан кантип кутулуу керек? Кээде жынысым туруп калганда чыдабай мастурбация кылып алам дейт. Үйлөнүш керек. Анда мында ораза кармаш керек. Ораза кармаш керек, анан үйлөнүш керек. Дагы болсо дагы үйлөнүш керек.